Бул мектеп Чүйдүн Аламүдүн районундагы Гройст айылдык орто мектеби. Аталган айылда көп улуттун өкүлдөрү жашагандыктан мектеп көп тилде билим берүүгө басым жасайт. Биз билим берүү мекемесинин жетекчиси Адиев Жылдызбек Айдарбекович менен андагы окуучулар, мектеп жамааты, мектептин тарыхы, ийгилиги тууралуу сүйлөштүк. Жылдызбек Адиев аталган мектепте 8 жылдан бери иштейт. 2020 жылдын ноябрь айынан бери директорлук кызматты аткарууда. Ага чейин Бишкек шаарында Октябрь районундагы номер 91 мектепте иштедим. Бул мектепке келгенден баштап социалдык педагог кызматтар аркаладым. Окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары кызматын аркаладым. Айылда мектеп тарыхы өзүнө дээрлик 90 жылды камтайт. Биринчи мектеп 4 класска чейин билим берүүчү катары түзүлгөн. 1934 жылы айылда мектеп ачылган. Ошол мектеп алгач 4 жылдык мектеп болуп иштеди. 1939 жылы 4 жылдык мектебибиз 7 жылдык мектеп болуп кайра калыптанды. Жана ошол мектеп 1961 жылга чейин 7 жылдык мектеп катары өз кызматын аткарып келди. 1961 жылдан баштап 1989 жылга чейин 8 жылдык мектеп болуп иштеп келген. Ал эми Советтер Союзунун мезгилинде ошо 1986 жылдан 89 жылга чейин ушул мектептин имараты курулуп, 1989 жылы ишке берилди. Ишке берилгенден баштап мектеп 11 жылдык мектеп болду. Бул билим берүү мекемеси 1117 балага ылайыкташкан. Бүгүнкү күндө 960 окуучу окуйт. Мектеп жамааты атайын орто жана негизинен жогорку билимдүү 50 мугалимден куралган. Биздин мектепте бүгүнкү күндө жаш кадрларга дагы өзгөчө көңүл буруп келатабыз. Анан ошого байланыштуу 2022-23 окуу жылында 7 мугалим жаңы келди. Андан тышкары биздин айыл өкмөтүбүз тарабынан дагы мектепке шарт түзүлүп келет. Үйлөр менен камсыздайт. Ошого байланыштуу мектепте ошол жаш кадрларга шарттар дайыма түзүлүп келет. Кышкысын көмүр боюнча жардам берип, ошол дагы биздин мектепке жаш кадрларды тартууга абдан жакшы шарттар түзүп берет. Гройст айылдык орто мектебинин уясынан учкан ийгиликтүү окуучулар мында эмгектенгендердин сыймыгы, эмгектеринин үзүрү. Дал ушул жерден тамга таанып, билимдин узак сапарына кадам таштаган бир топ окуучулар карьерасында ири ийгиликтерди жаратып жатышат. Учурда Гройст айылдык мектебин бүтүрүп, Германия, Тайвань, Америка жана башка өлкөлөрдө билимин улантып, студент, магистр болуп жүргөндөр бар. Алар менен сыймыктанышып, мектеп байланышын үзбөй келет. Мындан тышкары Адиев өзү жетектеген билим берүү мекемесинде окуган балдар райондук, облустук олимпиадаларда алдыңкы орундарга жетишкендиктерин белгиледи. Өткөн жылы окуучулар футбол боюнча республикалык мектеп лигасына катышып, Аламүдүн району боюнча 2-чи орунду алышкан. Андан тышкары мектеп ар кандай проектилер менен иш алып барат. Биздин мектепте болсо көп тилдүү билим берүү деген мурда проект болчу, азыркы күндө улуттук программа болуп калды. Ошол жакта мисалы предметтерди орус класстарга кыргыз тилден үйрөтүү жагы каралган. Бул КЛИЛ боюнча ошол программанын негизинде. Анан ошол программадан дагы мугалимдер тажрыйбаларын абдан жогорулатышат, көп окуулар болот, тренингдер болот, ошондуктан билимдерин жогорулатып турат. Андан тышкары бүгүнкү күндө биздин мектеп окуу керемет долбоорунда барбыз. Ал жакта дагы проекттин негизинде бизге материалдык жардамдар жана ошондой эле мугалимдерди окуткан семинар, тренингтердин бардыгы болуп турат. Мугалимдер билимдерин өркүндөтүп, тажрыйбасын арттыруу үчүн райондук, облустук семинарларга активдүү катышышат. Педагогикалык кадрларды кайра даярдоо институтунан да окуп турушат. Баланды сүйбөсөң, балдар үчүн күйбөсөң, мугалим болуш өтө кыйын. Мен бул мектеп кармап турганы негизи ушул балдарга сүйүү болуш керек.
балдарды окутуу, балдар менен эмгектенүү мага аябай жагат. Ошондой эле бул биздин айыл, бул жерде иштеген коллективдер көп улуттуу коллектив болгондуктан биздин биз ошол проекттин үстүндө иштейбиз. Көп тилдүүлүк эме долбоору менен иштейбиз. Мына ушул жерде иштеген мага абдан жагат. Ошол эле тилде бир эле билимди 3 тилде беребиз да. Предмет үйрөтүп жатып, тилди кошо үйрөтөбүз. Мына ушул жагы өзгөчөлүк абдан жагат. Класстан тышкаркы иштер боюнча негизи бул спортко багытталган. Бизде волейбол командабыз, волейбол кружогу, баскетбол кружогу жана футбол кружогу ишке ашырылган. Бүгүнкү күндө жолго салынып, окуучуларыбыз райондук деңгээлдерге чыгып жүрүшөт. Ал эми окуу жана маданий боюнча бизде класстан тышкаркы иштерибиз бар, кружокторубуз. Комуз боюнча, вокал боюнча кружок бар. Андан тышкары бизде бий боюнча кружогубуз бар. Ошолор мектептин маданий агартуу жагын камсыздап келе жатышат.